Assalamu alaikum. Hurmatlı Facebook kullanıcılar, hurmatlı dostlar. Assalamu alaikum. Hurmatlı dostlar, hurmatlı Facebook kullanıcılar. Vardığınızlardan bugünkü pazar günümüzдөр menен выходной vardığımızda bugün Allah'a şükür dem alış gün maanay жақсы dem alış gündük maanay. Туғандар, азыр мен теманын башын Кыргызстан мамлекети эки достун менчиги эмес деген тема койдум. Бұл эмнеге мен мындай тема койгонун себеби акыркы күндөрү эмес, акыркы айлары деле деп айтсак болот. Акыркы күндөрү шашылыш түрдө бардык нерселерди эле кабыл алып, чечкиндүү чечимдерди чечишип, шашылыш түрдө кылып атканы аябай ойлондуруп атат. Баягы оруста жакшы сөз бар. Поспешишь, людей насмешишь дегендей. Биздин урматтуу бийликте отурган биздин жетекчилерибиз, агаларыбыз эмнеге мындай кадамдарга барып атканын түшүнүксүз болуп атат. Хайдыгер караганы же жөн эле Кыргызстан не болсо ошол болсун дегенден алыспыз. Ошол үчүн ушундай прямой эфирге чыгып өзүбүздүн оюбузду, өзүбүздүн келечегибиз үчүн, хайдыгер карабаган үчүн ушундай прямой эфирге чыкканы туура келип атат. Өзү прямой эфирге чыкпай койсо деле болот болчу. Прямой эфирге такыр ой пикириңди айтпай, мен кыргыз жараны катары ой пикиримди айтпасам, өзүмдүн келечегимди, өзүмдүн мамлекет, Кыргызстан мамлекетим үчүн, келечегим үчүн күрөшпөсөм, анда ким күрөшөт деген суроо туулат. Ошондой эле менин келечегим, менин балдарымдын келечеги, биздин неберелерибиздин келечеги ошол кыргыз мамлекетине байланыштуу болуш керек. Эми мындайча темага өтө турган болсок, эки достун менчигиби деген теманы мен алдым. Эмнеге дегенде, мындай эле бир примерде эмес, но биздин президентибиз эми каалайбызбы, мен кыргыз жараны болгондон кийин мен тамдабаган президент, бирок кыргыз жараны болсом, кыргыз мамлекетинин президенти Садыр Нуркожоевич Өзбекстанга барып, ошол 100 жыл дейбизби, 30 жылда чечилбеген чечимдерге, тез арада чечимдерге кол коюшуп, ошол эле күнү, бир күнүн ичинде 20 тез жардам автоунааларды Ош шаарына Өзбекстан алып келип бергени, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда Узбекский киргизский фонд первоначальный взносом $50 миллион деп ачып, 50 миллионду берип, ошондой эле Өзбекстан мамлекети Камбарата ГЭСти бирдикте курабыз деген тууралуу мен кичине теманы айтып кетейин. Өзүмдүн оюмду
айтып кетейин, силер менен бөлүшүп кетейин деп чечтим. Өзүңүз билгендей, биздин урматтуу президентибиздин мындайча айтканда автобиографиясын баардыгыбыз билебиз. 2005 жылы депутат болгонго чейин бул киши ким болгон, кандай тармакта иштеген, 2005 одномандатный менен депутат болуп келип, 2007 партийный система менен депутат болуп келип, андан кийин коррупцияга каршы деген кызматта комиссар болуп иштеген. Андан кийин Ак Жол партия, Ак Жол эмес, Ата Журт партия менен депутат болуп келип, 2012 жылы ушундай камалып, эми баардыгыбыз билебиз. Айтканда биздин президентибиз кандай жол менен келген, анын баардыгын билебиз. Аны эми кайталабай эле коелу. Ушул биздин президентибиз Өзбекстанга барганда эмнеге мындай деңгээл менен тосуп алды, мындай жакшы деңгээл менен тосуп алды, ушундай чечкиндүү мындайча айтканда вопросторду, жер маселелерди аябай тез 3 айдын ичинде бүтүрөбүз деп чечишти. Мен айткым келип атат. Өзбекстандын президенти урматтуу Шавкат Мирзиёевич, өзүңүздөр билесиздерби, билбейсиздерби, Каримов президент тирүү маалында 15 жыл премьер-министр болуп, 15 жыл Каримовдун учурунда президент болуп иштеген. Бул ошондой күчтүү, мындайча айтканда ошондой диктатор президент маалында 15 жыл премьер-министр болуп иштеген Өзбекстанда. Даражасын, деңгээлин билген киши биздин президентибизди тосуп алганда ушундай Өзбекстандын ушундай 15 жыл премьер-министр болуп иштеп Каримов маалында, андан кийин президент болуп, анан биздин Садыр Нуркожоевичти тосуп алганда ушул киши ушундай деңгээли менен жөн эле Садыр Нуркожоевичти эми алдап кетти деген сөздөн алысмын, бирок жөн эле ынандырып алды. Биздин мурунку Акаев маалында, Бакиев маалында, Атамбаев маалында ошол диктатор, күчтүү диктатор болгон Каримов президент кыла албаган нерсени биздин мурунку президенттер менен Шавкат Мирзиёев биринчи эле тосуп алганда эле биздин Садыр Нуркожоевичти бар жоктон ынандырып алды. Биздин президентибиз допу кийгенинен, допу кийип, чапан кийип алып эле биздин Камбар ата кести, бирдикте курабыз деп бар жогуна макул берип, эми бул туура эмес кадам. Аябай тышкы саясат, ички саясатка, тышкы саясатка эч кандай жакка туура келбеген нерсе. Бул туура келбейт. Эмнеге дегенде, бул суу деген бул андай байлык жок, андай байлык зат, алтын, бриллиант эмнеге тең келтирсеңер деле тең келбей турган байлыктын бир эң кымбаты бул суу. Кыргызда биз дайыма мактанабыз. Элдин башында болчу, суунун башында бол деп. Ошол суубузду да Камбар ата кести. Камбар ата кес бирдикте Өзбекстан Республикасы менен бирдикте кура турган болсок, бул менин сөзүм эмес, бул биздин ГКМдын жетекчиси кече күнү өзү айтып кетти. Өзбекстан менен бирдикте куруп бүткөндөн кийин Өзбекстан өзүнүн акчасын чыгармайынча Камбар ата кести Өзбекстан Республикасы тейлейт, ошолор чечет. Өздөрүнүн акчасын чыгарып бүткөндөн кийин гана только ошондой тең ата болуп,
50'ge 50 olup iштейбиз келечекте деп. Ошентип бул менин сөзүм эмес, бул ГКМдин жетекчиси ушундай сөз айтты. Бул не деген кадамдарга барып атышат. Эмнеге мындай кадамдарга барышты? Эмнеге биздин суубузду, биздин байлыгыбызды Өзбекстан мамлекетине биз өткөрүп беришибиз керек. Өткөргөн жокпуз, сууну саткан жокпуз, сокту ачкан жокпуз, тиги кемпироватты берген жокпуз, башка дагы нерселерди берген жокпуз деп эле айтып атышат. Бирок сааты келгенде, далил менен келгенде ошол чын болуп чыгып атпайбы? Бардыгыбыз аны көрүп атпайбызбы, туугандар? Бардыгыбыз аны көрүп атабыз. Сууну бербеш керек. Такыр суу үчүн бардыгыбыз турушубуз керек. Мына Тажикстан мамлекетин алалы. Тажикстан мамлекети ГЭСти өздөрү өз күчү менен өздөрү курушту. ГЭСти экономикасы кыргыздардан аябай эле төмөн болчу. Азыр Кыргызстандан мындайча айтканда озуп Кыргызстандан алдыга чыгышты Тажикстан мамлекети. Өз күчү менен ГЭСти куруп атышат. Бизге кичине эле бир нерсе болуп кыйынчылык келип, ушу биздин бийликке келген азаматтар дайыма эле ушул жеңилдик жолдорду издеп эле биздин алтындарды, биздин кең байлыктарыбызды эле саткан эле устада бардыгы. Бул чыныгы производственник бизге жетекчи келбей атат деп ойлойм. Чыныгы тышкы саясатты түшүнгөн жетекчи келбей атат деп түшүнөм мен мындайды. Чыныгы экономиканы көтөрө турган саясатчы келбей атат деп ойлойм мен. Бизге патриотмун деп эле деңгээли андай чоң кызматка туура келбесе да патриотмун деп эле ошо чоң кызматтарга келсе болот деген бардыгыбызда ошондой ой жүрүп калды. Азыр мындайча айтканда кухняда отуруп блогер болсоң, генерал болосуң, түрмөдө кичине отуруп чыксаң, министр болосуң же депутат болосуң. Бул престижный болуп калды окшойт. Бул туура эмес. Биз өзгөрүлүшүбүз керек, туугандар. Биз өзгөрүлүшүбүз керек. Биз сууларыбызды бербешибиз керек. Камбарата бир боюнча такыр, бул даже орусча айтканда не обсуждается болуш керек болчу. Биз өзүбүздү 1 миллионго жакын жалпы мигранттар, 1 миллионго жакын Россияда эле мигранттар жүрөт. Европада жүрүшөт, Америкада жүрүшөт. Общий сложности 1,5 миллионго чейин деген мигранттар чет жакта жүрүшөт. Мына ошо мигранттарга кайрылыш керек. Ошо мигранттарыбыздын арасында күчтүү, мыкты патриот, мыкты бизнесмендер бар. Ошолор менен сүйлөшүү жүргүзүш керек. Анан Россия шаарына, Москва шаарына келип алып, силердин груз 200 маселеңерди чечтик, мамлекет эми бекер апарып берет деп келип ошондой реклама кылып жүргүзүп кетпей. Груз 200-ни бекер деп алып, бул эми мигрант өлсөң өлөр, мекениңе бекер алып кетебиз деппи? Мына мигранттар чуркап жүрөт, ошо айтылган сөздөн кийин бардыгы нааразычылык болуп. Мына күнүгө канча сөгүп кетип атат. Күнүгө. Кимиңиздер билесиздер, билсеңиздер керек, ошо чоң кызматта, ошо миграциядан сурасаңыздар, жылына Россиянын өзүнөн эле жылына 450дөн баштап 550ге чейин, 600ге чейин жакын сөгүп барат груз 200. Жылына. Атамбаев убагында ушул груз 200 боюнча 10 миллион сом өзүмдүн резервим менен бөлөмүн деп бөлгөн болчу. 50 миң сомдон кайтаруу акча болуп аткан. Биздин урматтуу азыркы жетекчилерибиз Москвага келип алып груз 200-ни бекер кылабыз, сиз мамлекеттин эсебинен, мамлекеттин эсебинен бул мамлекетибиз
биздиктен аябай эле убадалар көп болуп кетти. Биздики эмне резина болуп калдыбы? Каягына жеткиресиздер? Каягына мамлекеттин бюджетини каягына чоюп жеткиресиздер? Пенсияны чоңойтомун, тиги айлыктарды чоңойтомун дейт. Эми айтып отурурсечи, эми азыр мышык ыйлай турган күн келип атат. Ошол эле күн келип калды. Мышык ыйлай турган күн келип атат азыр. Бизден мондай Кыргызстанда продукталарды bir күнү бир мыкты азаматтар чыгыптыр. Мына Москвада бензин деле ушунча турат. Тиги нефтин мындайча айтканда бензин чыгара турган, газ чыгара тургандын тиги чыгара турган мамлекеттин өзүнүн ичинде ушундай баа бензин канча дейт? 45 сом дейби, 48 сом дейби? Кыргызстанда 50 сом жакшы эле депчи. Бирок Россиядагыдай биз айлык албайт да кыргызстандыктар. Россиядагыдай пенсия алышпайт да кыргызстандыктар. Мен кече күнү Бишкекке барып келдим. Бишкекте продуктаны көрүп, Москвадан кымбат Бишкекте жашоо. Бул Кыргызстанда дагы рахмат азыр. Ошо элдер да жашап аткан ошол продукта менен. Азыр биздин жетекчилер, мен мындай эле муну жаңылыктардан көп көрүп атамын, жаңылыктардан, ошол эле YouTube'дан, ошол эле соц тармактан, соц тармактан. Биздин азыр жетекчилерибиз только популизмом занимаются, только популист эле болуп жүрөт окшойт. Биздин премьер-министр резинка өтүгүн кийип алып, ал бир жакта жүрөт. Элди кыдырмыш болуп. Элди ойлобойлубу? Элди ойлобойсуңарбы? Элдин жашоосун ойлобойсуздарбы? Кече бийликке келгенде эмне деген убада бергенсиздер? Мен толук кандуу жумушка кире элекмин. Жумушка кирсем 2 жумада мен реформа кылып салам деген адамдарды уктук элек биз. Ошо элдер ишенди эле ошол адамдарга. А бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Бүгүнкү күндө айтылган, берилген убадалар эчтекеси мындайча айтканда аракет болуп аткандыр. Бирок элге көрүндү аракет, иш аракеттер көрүнгөн жок. Мына эртең 11 апрелде тиги референдум өткөрөбүз деп атышат. Мындайча айтканда силерге баягы орусча айткан, что вам мешает? Ушул конституция мешать этип атабы? Экономиканы көтөрүш үчүн. Кимибиз муну конституцияны мындайча айтканда карапайым элден кимиси ушу конституцияны окуду экен. Карапайым элден. Азыр карапайым элге конституция кереги жок. Карапайым элге кара курсагын тойгузуш керек болуп калды. Карапайым элге азыр муну конституцияны күчкө салып өткөрүшөт. Бул өтө турган нерсе. Муну өткөрүшөт. Канча ыйлап, канча кыйкырып, канча эмнесини кайсы адамдар айтпаса деле өттү кылып өткөрүшөт. Бирок эртең кеч болуп калат. Эртең ойгонгондо кеч болуп калат. Бардыгыбыз анан ошон үчүн туугандар, муну тиги жер маселеси боюнча бул өзүнчө бир тема кылып сүйлөшөбүз, Кудайым буйруса. Азыркы мына суу боюнча кайдыгер карабайлы туугандар. Чындыгын айтканда бул суу биздин байлыгыбыз. Бул эч кандай байлыкка туура келбеген байлык. Бул эч кандай алтынга, бриллиантка, тиги эчтеке тең келбей турган байлыгыбыз бул суу биздин. Камарата бир кесини биз кыргызстандыктар, кыргыздар эмес, кыргызстандыктар өз күчү менен салыш керек. Болбосо чет мамлекеттерден эмес, кошуна чет мамлекет эмес. Башка эле Европадан, тиги Япониядан, Америкадан, башка чет өлкөлөрдөн болбосо кредит, арзан кредит акча алып туруп, ошо менен куруп, ошонун эсебинен биз анан берсек болот. Кошуна мамлекетке, Өзбекстан мамлекети, бул биздин дос мамлекет. Өзбекстан мамлекет менен, Казакстан мамлекет менен, же тиги Тажикстан мамлекети менен биз эч качан мындай стратегический объектти
Biz kurбашыбыз керек. Biz тышкы башка баягы развитый мындай өнүккөн мамлекеттерден акча алып, ошону Хамарат агентство куруп, өзүбүз 100% доля өзүбүздүн мамлекетибизде болсо, Кудайым буйрса биз куруп ошондон чыгабыз. Мигранттар дагы ошо эле бизнесмендер менен да сүйлөшсөңүздөр, аябай чоң салым кошулат. Бизнесмендер сүйлөшүш керек. Кайдыгер карабаган мыкты мигранттар, мыкты бизнесмендер көп. Кайдыгер карабаган Кыргызстандын келечегин. А бүгүнкү күндө ошо эле тыштагы биздин мигрант бизнесмендер эмес, ичибизде Кыргызстан, менин угушум боюнча Кыргызстандын ичиндеги бизнесмендер сыртка качып атышат. Ишеним көрбөй калышты. Кыргызстанда келерки жылдары мындайча стабилдүүлүк болбойт экен, бизнесмендерге мындай гарантия бербейт экен эч кимде. Көп инвесторлар сыртка качканын угуп атабыз, көрүп атабыз, жаңылыктардан көрүп атабыз. Бул жерде эми жазып кичине комментарийден да окуп коеюн. Ар бир адам өзүнүн оюн билдирген укуктуу. Бул жерде баягы кичине фейктер дагы, эм фейк эмел, эм фейк деле бир адам да. Бул кичине фейктер, шеф дейби, ким шеф кыжыл деген бир фейк бар экен. Кабатыр албай эле кой, биз Садырга ишенебиз дейт. Эми Садыр Жапаровго 1.100.000 эл ишенген. 1.100.000 Садыр Жапаровго 1.100.000 эл ишенип, Кыргыз мамлекетинин президенти кылып шайлашкан. Бүгүнкү күндө өзгөрүү жок. Бүгүнкү күндө ошо эле Садыр Жапаровго ишенген адамдар дагы мына биз биринчи күндөн баштап, мен ишенген эмесмин, биринчи күндөн баштап мына биз айткан нерселер болуп атат. Азыр только популизмом чечкүндүү бир маселени эч ким чечпей атат. Биздин суубузду берип коюп, стратегический объекттерди берип, кең байлыктарды берип, тиги эртең бүрсү күнү Кытайга бара турган болсо, мына жетим тоо боюнча азыр документтерди, биздин билишибиз боюнча документтерди даярдап атышат. Жетим тоону өткөрүп беребиз деп атышат. Анда бар жогун эле берип, бул Кыргызда эмне калат? Мен айтып кетким келип атат да. Бектер кетет, эл калат депчи. Бул бектер өмүр бою, бул тарыхта ушундай бектер, батырлар келген, кеткен. Бирок эртең Кыргыз эл калат, эл журт калат. Тарыхта өзүңдүн ийизиңди жакшы жагынан калтырып кетишиң керек. А бүгүнкү күндөй болуп туруп сууну сатып, жерлерди, мен жерлерди сатты деп айткандан алыспын. Ошо жерлерди туура эмес алмаштырып, ошо эле биздин Кыргызстандын өзүбүздүн баягы суротуулуп аткан жерлерибизди, бирок Кыргызстан биз өзүбүздүкү дейбиз, Өзбекстан өзүбүздүкү дейбиз. Ошол жерди кайра бизге берип, бизди баягы алдагандай кылыпчы. Жерди сатты деген сөздөн алыспыз. Жерди туура эмес алмаштырып, суубузду туура эмес берип, ошо эле кемпироватты берип, биз байкап атасыздар туугандар, жалаң эле ушул суулуу жерлерибизди Өзбекстан мамлекетине өткөрүп берип атыппыз. Жалаң суулуу жерлерди. Мына кече күнү Кара Суу районунан тиги Сабай айыл өкмөтүнөн ынтымактан картасын көрсөтүштү. Канал, ошол жерде каналды Кыргызстандын каналы болчу экен. Ал каналда ушунчалык тиги суунун көлөмү чоң экен, ушунчалык малдар сугарылчу экен. Талаларга ошол жерден суу алат. Ошол канал Кыргызстан жакта болчу экен. Азыр ошол канал узунунан болуп туруп эле Өзбекстан мамлекетине өткөрүлүптүр.
ошол сууну. Биздин ошо ККМнын жетекчиси айтып атат, 100 гектар жер сурады эле, мен билбей туруп эле берип коюпмун деп. Ай, билбей туруп берип койгудай эмне бул сиздин огородуңузбу? Билбей туруп берип койгудай. Огородду деле билебиз го, жок дегенде кетип атканда сиз ошол сизди уят кылган ушу ККМнын жетекчиси урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз менен ошол Ташкентке кетип аткан жаныңызда ошол жерде ошо картаны билген адам, ошол жерди көргөн адам, түшүнгөн адам сизге түшүндүрүп айтып койбойбу башында? Сизди ошол жерде уят кылбай. Сизден 100 гектар сураса, сиз ойлонбой эле болуптур деп анан кайра жок болбойт экен, тиги 50 гектар эле бере алат экенбиз дегенде. Эмне ал жерде базарда отурдуңуздарбы? Содалашкыдай. А сизди уят кылган ошол жерде специалисттер, ошол именно ошол жер карта боюнча ошол жерде специалисттер сиз кетип атканда сизди айтыш керек болчу. Мындай жер бар, монча бере алсак болот, монча жерди алсак болот деп. Siz жер боюнча адис эмессиз да. Камчыбек Кыдыршаевич, сиз жер боюнча адис эмессиз. Мен сизди мисалы может күчтүү МЧСтин дешим мүмкүн. Но жер маселеси боюнча сиздин такыр мындайча айтканда өзүңүз да орусча сүйлөйсүз го канча-мынча. Сиздин мындайча жер боюнча адис эмес, мындай деңгээлиңиз жетпейт да ал жер боюнча. Сиз өзүңүздүн профессияңыз боюнча күчтүү адиссиздер. Бирок жер боюнча сиз кетип атканда ошол сизди сопровождать эткен ошол команда, ошол өкмөт бийлигиндегилер бардыгы айтыш керек болчу. Камчыбек Кыдыршаевич, могул жерде моундай кылсак биз утушта болобуз, же моундай кылсак мындай болот деп. Сизге айтпай эле сиз бап деп калбанча сүйлөп саласыз. Анан сизди уят кылып элге журтка мындай сөз болуп атасыз, өзүңүз шылдык болуп. Ошон үчүн туугандар, биз муну кең байлыгыбыз кумтор деп айтып, мына безилдеп, мына отту Акаев малынан баштап кумторду эми бале чыккан, ошо бале менен эле бүгүн эми тиги жетим тоо чыгып бардыгынан дагы өтөрлүү бул Камбар-Ата 1. Камбар-Ата 1 сууну биз бербейли туугандар. Биз өзүбүз эч ким менен тең ата болуп жасабай, өзүбүз Кыргызстан мамлекети өзү кредит алабы, гранттардан сурайбы, ошо тышкы министр, ошол сиз урматтуу Кыргыз Республиканын президенти, сиз дайындаган баягы Шыкмаматов мырза, ушулар издесин, тапсын, акча табыш керек. Өзүбүз курушубуз керек сууну. Өзүбүз эми мындай айтып отурса аябай сөз көп. Мен ушул сууга эле токтолоюн дедим да. Ушул суу боюнча эле айтып, суу боюнча эле жеткирели. Бала ыйлабаса эмчек каяктан дейт. Ошон үчүн биз кыргыз жаран катары мен укугум бар ушул сөздү айтканы. Кыргызстан менин жерим. Кыргызстанда менин ата бабаларым ал жерде жатат бардыгы. Мен барам Кыргызстанга, менин бала чакам, менин неберелерим Кыргызстанга барат. Ошол үчүн мен кайдыгер карап айтам. Суунун башын берип койсоңуздар, суунун башын берип Өзбекстан менен бирдикте кура турган болсок, Камбар-Ата 1ди Өзбекстан менен бирдикте кура турган болсок, Өзбекстан баягы ККМнын жетекчиси айткандай, Өзбекстан өзүнүн акчасын чыгармайынча өзү билет, өзү тейлейт дегендей. Биз канча жыл күтөбүз? 73 жылы 25 жылга мындайча арендага Совет абадты берген. Ала алдыкпы? Ала алган жокпуз. Ушундай эле Камбар-Атаны ала албай калабыз. Канча жыл күтөбүз? Өзүбүздүн акчабыз чыкпады деп бизди 20 жыл, 50 жыл, 100 жыл кылып койсо эмне кыла аласыздар? 50 жылдан кийин барбызбы, жокпузбу, Кудай билет. Азыркы жашоодо эртеңки күнүңдү эле билбей калып атасың. Эч ким ишенбейт. Ошол үчүн туугандар, бардыгыбыз кайдыгер карабайлы, суу боюнча ой пикирлерибизди билдирейли, суубузду бербейли.
Суну бергенибиz ал такыр эле туура эмес. Ошон үчүн сууну бербейли туугандар. Бардыгыңыздарда тынччылык, аманчылык, үй бүлөңөрдө аман болгула, бардыгыңар сак саламатта калыңыздар.